Assalamu alaikum, жылқы көрмандары, урматтуу мекендештер. Бүгүн 12 январ, Чүй обласы Сокулуктагы жылқы базар. Биринчи бөлүк өспүрүм жылкылар, жанадагы бээлер, тайлар бар жогу биринчи бөлүк болот. Экинчи бөлүктө аттар. Сиздер видеого бирден лайк басып, жана подписка таштап туруңуздар. Биринчиле мына ушундай болгон жылкыдан баштайбыз. Азыр эмнеде сооданын үстүндө биз өзү көп болуп турабыз. Бул жакта 400 000 сомго мына полторашка берилбеди. Бою чоң экен мына. Boyu 1.65 плюс мен екен. Анлык 1,5 жаштагы өспүрүм. Ушул азыр хит болуп соода болуп кезде. Мына азыр эл топтоп, бул жакта биз соодасынын үстүндө биз да көп болуп турдук. 400 000 сомго азыр берилбеди ушул. Бою 1.65 жогору экен. Ушул полторашка анык экенин тишин да көрсөтүп коюн, а. Жакшы 1,5 жаш дедиңиз, а? Ушунун тишин ачып бир көрсөтүп коесузбу? Эми чоң болсо ба көбү ойлоп калып атат, чоң жашы чоң деп, бирок анлык 1,5 жаш экен да. Элдин баары көрдү, эч бир тишин бузган эмес. Мына. Сүргөнүм эмес ошой. Мына. Бул кайсы айга 2 жаш болуп калат ушунда? Кеч туулган. Кеч туулган, а? Породасы кандай бунуку, чоң го? Ганновер менен местный. Ганновер менен местный. Сураган баасы канча деп атасыз? 500, а? Азыр мына нол киши азыр 400 000 кылды, Ислам деген байкебиз. Ноокат калып кетем деп, бирок номерди айтып коюң, токтоп туруңуз, номер. Токтоп туруңуз. 0500 менен 165032. 165032, а? Бол, эми бара бериңиздер. Булар дагы сүйлөшкөнү кетти, ал жака соодасы бүтөбү-бүтпөй билбейбиз. Эсли сатылбай калса өзүңөр чала бересиздер, 1.65 жогору экен. Мына ушул менен эле тең 1,5 жаштагы өспүрүм. Караңыздар, бул Ганновер менен кайсы деди, бир пародан айтты. Ушул азыр эң хит болуп базардын алдыңкы өспүрүмү. Бут колдорунда айып жок экен. Мына. Бут колдорунда эч бир жерде кемчиликтери жок дейт. Мына ушул менен муну деле салыштырып көрүңүздөр. Бою бир топ эле чоң экен алдагы. Мына канча дасыз мына караны? 120 000 сом. Бул деле 1,5 жаш, а? 1,5 жаш. Бою канча бунун азыр? 1,50 жогору. 1,5 жашта өспүрүм, баасы 120 000. Номериңиз барбы? Жок. Номер жок, а? Мына. Байкап көрөсүздөр, баасы 120 000. Бул суралган баасы 500 тугандар. Мына. Жанар. Андан кийин эле бул жакта өзүңүздөр билесиздер, бизде мына асфальттын үстүндө көптөр кармап турат. Анан бул жакта дагы кымбат жакшы нерсе экен. Сынды өспүрүм деп калыңыздар. Ар бир комменттерди окугам, катарынан тартып өтөм. Андан кийин эле соода болуп аткан жагы мына бул дагы жазга кунан чыкма окшойт. Мен сураган жокмун бирок жашын. Ушул дагы эл топтоп бул жерде мына соода болуп аткан жаныбар. Баасын канча деп аттыңыз эле? 185. 185, а? Жазга кунан чыгат, а? 1,5 жаш. Мына бут колдору. Бою канча? Бою канча болуп калат? 1.62 чыгат. 1.62. Мына байкап көрүңүздөр. Баасы 185. Номерди айтып коюңуз, шеп, номериңизди. 0704 21 31 81. 21 31 81, а? О, меники. Мына азыр эл топтоп соода болуп жаткан ушул өспүрүм жаныбар. Үйдөн көрсөтүп коем. Азыр бул өспүрүмдүн соодасы бүтөбү-бүтпөйбү? Пока соода кылып турат, бирок сатыла элек, канчага сурап атканды деле көрбөдүм. Эми башкаларын тартып берейин, убакыт кетирбей. Базарда дагы мына ушундай чоң өспүрүм кириптир, бою 1.65 жогору болгон. Жазга 3кө чыкма, азыр кунанда болгон. Мына ушул будённый порода деп байкебиз айтып жаткан, бирок хозяйны кетип калган окшойт, чай ичкени. Бул жакта таппадым, бирок ушунун баасы дагы 400 000 сомдун тегерегин сурап жаткан да. Бирок точно окпадым, бирок 400 000 тегерек деп аткан. Жана. Мына бүгүн сиздер жана биринчиде сындуу тайлар деген экенсиздер. Сындуу тайлар дагы окуп тарттым. Анан азыр жакшы бээлер, жакшы булундар, ургачы полный тартып көрсөтүп берем. Мына ушул дагы негизи жакшы нерселердин бири экен, бирок хозяйны жок экен. Андан дагы эң кызыгы мына жерде 2024-тө кулун хит болуп жаткан соодасы.
Мына быйылкы ушул быйылкы дейм да, былтыркы 2024-тө кулундар. Бойлорун салыштырыңыздар. Но местный кулун. Ол Россияныкы же каяктыкы билбедим. Айырмасы чоң экен. Баасы канчага бышып бүткөнүн азыр чогуу болобуз. Аламын. Неге албайм? Шеп канча болду баасы? Бересиңби? Башка тай болду. Да, сатылбай калды. Мынаны канчадасың мына караны? Айта бериңчи, канча? 200 беле? Сен билесиң. 200 а? Канча бас? 250 а? Болду. Сатылбай калыптыр. Жок, сиз тартпадың. Эркек тай ушул тайды 250 миң сом сурады. Бою 1.50гө барабар болуп калса керек. Кап-кара кашка түстөгү тай экен. Ушулар бир 8-9 айлык тайлар да, жазга бирге чыкмалар. Баасы 250 миң сурады. Андан кийин эле бул жакта дагы сынды өспүрүмдөр турат. Ойге кулунду канча турат? Тайбы? 110 эркек, эркекпи? Эркек. Баасы 110 миң сом сурады. Так, муну дагы на кулунду канча турат? Кулунду 120 миң сом. Кыргыз а? Кыргыз эле жылкы? Жок, Россиядан келген. Россияныкы эркек а? Эркек. Эркек баасы 120 миң сом. Асты тик экен мына көкүрөк төштөрү. Номерди айтып коюңуз. 708 078 80 80 52 53. 52 53. Мына кулундун азыр арчагынан көрсөтүп коеюн. Россиядан келген кулун экен, баасы 120 сурады базарда. Мына сынду тай. Дос, мына ургач эркекпи? Баасычы? 80 миң сом. Чарбатай, кунан чыкма. Бою 1.40 примерно. 80 сурады. Так, мына да тайлар турат. Оке, мына ургачлар же эркекпи? Бааларычы? 65, 55, 65. Эркек тайлар экен булар. Булар бирге чыкма тайлар экен. Тайлардын баалары. Кече комментарийде ургачы жылкыларды боз бе, тай, байталларда тарттын экенсиздер. Мен ар бирин окуганмын. Жана айыр канча экен муну көрбөдүм, сурадыңыздарбы? Баасы канча дейт муну? Билбейм өзүм. Анын ичинде ургачы бейлер аябай көп болот. Ушундай 5 кашка окшойт. Мына кулундар канча экен? Сатылыппы? 120. Сизденби? 120. 120. Эркектерби? Эркек бар, ургачысы бар. Аралашма, 120 миңден булардын баалары. Бизде обычно мынау навестин ичиндеги көбүнчө бейлерди аябай эле эмеси менен алып келет, жанагындай үйүр менен алып келип эле камап коет ушундай. Ойге, мына бейлерди канча суралат? Ойге, бейлерди канча? Сурап коеюнчу. Баалар канча экен мына кимде? 130. Кысыр союла турган этке окшойт, 130 миң сомдон дейт. Казайын ар жактан кыйкырып эле айтты. Баасы 130 миң сураптыр мына. Ошол Россия бейлер экен. Мына бээ силерденби? Бул канча тууган, брат? Мен 2-ни алгам. 2-ни алгам дейт мен. Бээнин бою канча азыр? 75 плюс. 1.70. Билбейм канча экен. Бийиклерде аябай. 1.70 деп койчу, же арык кичирээк көрүнүп атабы? Арык болуп кичирээк көрүнүп атабы? 1.70 чыгат да. Жашы канча болуп калат ошондо? Толук жаш. 8-9 жашында бээ. Азыр боозбу же кысырбы? Айта албайм, Үйүрдө келген. Баасычы? 350. Баасы 350 миң сом. Номериң барбы? YouTube'га киргизип коеюн. 0554 98 98 88. Чисто кровный англичан. Бою 1.75 дейт, бирок менин боюм менен келгенде бул 1.70 смело чыгат. Но өркөчтүү жылкы экен, болгону эле арык болбосо, бээ десеңиздер, бизге мына базарга келсеңиз бээ десеңиздер, бээ, тайдын десе тайдын күчтүүлөрүн, любой жылкынын жанагындай сапаттуу жылкы алам десеңиздер, бул жакта бар. Бээ, боз кысыры белгисиз экен бул. Мына бээнин эң чоңу бул базарда. Азыр могул жакта негизи жылкарында арылап, жакшы жылкарда танап тартып көрсөттүм.
Taza. Bir jarım yaş dediniz mi? Dişini açıp koysun, dişini açıp koysun. Bir dişini açıp koysun. Bir jarım yaş ha? Bir jarım yaş. Töştür, butları. Mesniyle жылqa? Karbatı. Başı karbatı, moynu uzun. Bağısı? Bazı 110 bin gene veriyor. Bağısı 110 bin. Tuş beresi ha? Ha, Boyu kança? boyu bilmiyorum. 1.50. Bark kılat ha? 1.50 bark kılat. Erkek жазға bundan çıkma. Boyuğa 1.50 bark kılat. Karakaşka artık rekuttan ağa eken. Nomerinizi aytıp koyunuz. 0500 0500 49 49 96 96 24. 24. Bolğon эле арык экен, үйрөтүлгөн эмес а? Ha, yok içine yenilgen bana yenilgen. Biraz binilgen mi? Mına canlar. Biraz miniliptir. Bağısı 110 bin so'm surады. Mına жылкынын төштөрүн тарттым, буттарын тарттым да. No, baytal bu. Bağısı kança eken? 75. 75 baytal. Bundan çıkma. Baytal emez erkek. Erkek ba? Erkek bağısı 75 bin so'm. Baytal emес eken. No, kulundu bebe kança brат bağısı? Ha, kunan bu. Bu tay ekeni? 105. Monus 60. Aldağısı 105-60. Erkekler. Hazır urgaççыларды karap tartamın o orta jagында көп болот urgaççылар. Mına kulundardын baalары kança eken? Baalары kança? 50 sürü atamın. Urgaç erkek mi? Erkek ha? 50. Çarbataylardın baalары gidет 50 000 so'mдун айланасында көп жүрөт экен. Так, азыр beйлер тартам. Бул бе soygunга окшойт а? Этат да. Байке баасы канча экен ушул бенин? 170. Канча? 170. 170. Байлоодо турган экен сойгонго. Баасы 170. Чоң бе. Так, мына жерде мына бээнин чоңдору мына ушул жерде экен. Баасы канча болду ушунун? Ургачыбы? Эркек бе? Кунан окшойт. Эркек кунан баасы 75 000 сом болуптур. Ат көрүнүп турганбы? Мына бок болуп турган. 75 000ге бою 1.50. Нормально элеби? Мына бээлер. Бизде бээлердин чоңдору да көп келет. Ой, мына бул айгыр экен. Айгырдын баасы канча экен айгырдын баасы? Айгыр 150 сурат ам 150. 150 экен да айгыр. Айгыр, так. Азыр опа, бу жака өтүп алайынчы. Кайерде өзүң? Мына бээлер канча экен бээлери? Полторашка 90. Полторашка 90 а? 115. 115. Чоң бей 140. 140. 120, 140, 115 а? Булар боз да? Ол семистер бордокмар. А, семиз жөн эле? Болду. Баалары мына ушундайча экен. Азыр айланып көрсөйүн, мына жанында өтө мощный бээ турат дагы. Бааларын көрдүңүздөр? Мына ортодогу 140, 120, жандагысын 115 деп окшойт. Анан мынында дагы мына бээнин эң мага жакты мына бээ. Сиздерге деле жакса керек. Боз окшойт, капкара. Бээни канча сурадыңыз? 160. Боз э? Боз. Канчанчы туут болот ушул? 5-чisi. 5-чisi. Бою канча ушул бээн азыр? Билбейм аны. 1.55'ten үйдө го. 1.55'ten үйдө. Номеринизди айтып коесузбу? Айттым. Номер. Кантип айтасың булга өтүп кетсең каяктан номерди айтасың? Айт. Бетиң тартпайт бул мындай эмелер. Бээни тартып койдум да. Бейинle тартчы. Бээни тартам негизиле. Мындай эле кетет. Болду. 17. Başka birileri abi. Promes al. Болду. Кыскасы мол бээнин Ассалам алейкум. Мына көкбей канча? Кыскасы ушул бээ 160 000 сом дейт, бирок хозяин. 0550 45 75 83. Мына ушул бээ боз экен. Ээсине чала бересиздер, номерин айтты. Бээ мына негизи боз. Ушул бээ жакты мага, мына чоң бээ экен. Бул канчанчы туут бээ болуп калды байке? 4 жашар. Мына бээ 4 жашар. Атасы Полша, энеси англичанин. Бою азыр учурда канча?
1.65. Бағасын қанша сұрадыңыз? Қанша дейсіз? 300 мың сом, номеріңізді айтып қойыңыз. 078 05 01 70. Мына бейінің бойы 1.65, 4 жаштағы бе. Мына көріңіздер. Мұндағы российский бе екен, аябай жоғын екен. Қаншаға сұрап жатсақ білбедім. Қаншаға сода oldu? Қаншаға сұрадыңыздар? 130-ға алам деп атасыз ба? 110-ға, жақсы. 130 сұрап жатыр, бирок қардар алушыбыз 110 мың сом беріп табыз дейді. Россия бе екен, бойы чоң эле мына. Бейлерде мынанда дағы мына. Чоң бейлер. Bizde sokulta негизи бе десеңиздер бери любой нерсенин сапаттуусу келе берет бизде. Но бе канча экен инчек? 130. Канчанын чутууту? Айтпайсың канчаны чытып. Экинчи туйта баасы 130 мың сом. Мына базарда бизде сурап жаткан баалары ушундайча. Негизи, төбөлүп кетпесин жаныбар. Бул жакта уже айгырларга келип калдым. Айгырларды экинчи бөлүк кылып буюрса көрсөтүп берем. Сиздер азыр видеого лайктан басып, каналга подписка алып туруңуздар. Жана буюрса дагы чыга турган жакшы бир видеолор бар. Комментарийга жазсаңыздар, кийин эмне издесе, мына мал базар күндөн башка күндөрдө эле жылкыларды бага чалып коет, тартып бер. Ушундай жылкым бар, жакшы жылкым бар, бейим бар, тайым бар деп чалат. Ошого эмнени көрсөтсөңүздөр көрсөтүп деле берем. Калсаңыздар хазайындар менен сүйлөштүрөм. Комментарийга кеңири ой пикирлер жаза бериңиздер.